Урматтуу достор, мен азыр бүгүн кечке жеке жумуштарым менен жүрсөм, парламентте кыргыз саясатында кызыктуу окуялар көп болуп кетиптир. Анын бири бул Садыр Жапаровдун, президенттин парламентке келип депутаттардын суроолоруна так даана жооп узатып, алар менен мамлекет башчысы катары мыйзам чыгаруу бийлигинин өкүлдөрү менен баарлашыптыр. Анан ошол жерде баягы эле Эрулан Көкүлов деген тентек депутаттын сөзү талкуу болуп атат да. Мен ушул балага мындай мурда баягы анча деле көңүл бурбаш керек деп ойлочумун. Мындай карасаң, бул аябай өтө компетентсиз, өтө жанагындай дилетант болгон аз келгенсип. Бул мындай таптакыр эле өзүнүн ыйгарым укугун, өзүнүн мындай депутаттык статусунун өзгөчөлүгүн түшүнбөгөн бала турбайбы? Таптакыр түшүнбөйт экен да бул балачы. Мына депутаттык корпустун кадыры түшүп кетти, анан министрлер кабыл албай атат дейт да. Бул саясатты эми, бул албетте саясатты түшүнбөгөн, жалпы эле дүйнөлүк саясатты кой, өзүбүздөгү саясий тенденцияны түшүнбөгөн, анан жалпы эле мамлекеттик башкаруу, бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулук деген нерселерден түшүнүгү жок адамдын айтып аткан сөзү да булчу. Президент, депутаттардын кадырын көтөргүлө десе, алардын кадыры көтөрүлүп калбайт. Же болбосо кадырын түшүргүлө десе, ал түшүп калбайт. Албетте, айрым мамлекеттерде жанагындай Вацлав Гавел сыяктуу демократтар башкарган немелерде, мамлекеттерде ошондой ушул плюрализмге мүмкүнчүлүк берели, депутаттарга мүмкүнчүлүк берели, булар көбүрөөк сүйлөсүн, көбүрөөк маселени көтөрсүн, көбүрөөк мени сындасын, анан ошондо булар курчуйт, анан биздин колго оңолот деген сыяктуу анча мындай бир, кандай десем, оттепель же болбосо бир кандайдыр бир условия түзүп берген саясий лидерлер болот. Бирок деген көпчүлүк жерде кандай болот? Мына мен азыр Американы эле карайлы. Америкада керек болсо Америкада Трамп ошол канча 2,5 кылымбы, 2 кылымдан ашып кетти. Ошол Конгрессти тебелегенге, тепсегенге, өзүнүн бийлигин чыңдаганга, аларды шылдыңдаганга, басынтканга аракет кылып атат. Ошол Америкада керек болсочу. Анан ар бир жерде, кайсы жерде болбосун бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулук, ыраттуулук эч качан бир калыпта болбойт. Сөзсүз бир бийлик бутагы экинчи бийлик бутагынын үстүнөн үстөмдүк кылганга аракет кылышы мүмкүн. Айрыкча биздикиндей саясий, кандай десем, мындай саясий баягы неме конституционалдык мындай түшүнүк жалпы калыптанбаган, же болбосо калыптануу жолуна эми түшүп келе жаткан мамлекеттерде ошондой, кандай десем, ошондой немелер, көрүнүштөр боло берет. Андай болбош үчүн эмне кылыш керек? Парламент өзүнүн статусун көтөрүш үчүн, өзүнүн жанагы депутаттык ыйгарым укуктарынын маани мазмунун терең түшүнүп, аны элге жеткириш үчүн, анан ошол депутаттык милдетин так аткарыш үчүн катуу күрөшүш керек. Катуу күрөшкөндө 300 сомдук айып пул салып койсо, мен каалаган жериме басам, каалаган жагыман бурулам, сенин ишиң эмне тиги деп эмес. Ошол мен элдин өкүлүмүн, ошол элдин ошол жердеги мени шайлаган округтун, же болбосо мени шайлаган, мен келген партияны каерде шайлаган болсо, ошол жердеги элдин өкүлүмүн, мен ошолордун укугун коргогону келгем. Ошолордун тиги мүдөөсүн аткарганы келгем. Аткаруу бийлигин ошолордун атынан көзөмөлдөгөнү келгем деген негизги месседжди, негизги өзүнүн миссиясын түшүнүш керек да. Түшүнгөндө гана анан ошондо парламенттин кадыр баркы көтөрүлөт. Кайсы президент эле мейли ушулар эркелеп жата берсин, мейли сындай берсин, тиги ой анан сындай койгула, макул, мен жаманмын деп
кайсы президент отурат экен? Бардыгы ошентип неме мыйзам чыгаруу бийлигинин үстүнөн өзүнүн үстөмдүгүн жүргүзгөнгө аракет кылат. Ошого жол бербеш үчүн эмне болуш керек? Биринчи кезекте парламенттин, мисалы, эмне үчүн буга чейин легендарлуу парламент деп айтышат? Анткени ал ошол легендарлуу парламентте өтө акылдуу, ар тараптын өкүлдөрү, анан кийин ар тармактын күчтүү профессионалдары чогулуп, каймакта Кыргыздын саясий каймактары чогулуп келип, саясий чечимдерди кабыл алышкан. Ошол кездеги мамлекеттик бийлик же аткаруу бийлиги аларды сүйүп анан башына көтөргөн эмес. Аларда дагы, ал кезде дагы ошол президент менен парламенттин ортосунда тиреш болгон. Бирок деген ошол легендарлуу парламент акыр аягына чейин өзүнүн функциясын так аткарганга аракет кылып, бийликти көзөмөлдөгөнгө аракет кылып, өзүнүн немесин аткарган. Ошон үчүн ал легендарлуу парламент деген атка калган. Андан кийин эмне болду? То есть андан кийин дагы аракеттер болду. Биринчи чакырылыш бул 95-жылы шайланды. Легендарлуу парламент болсо Кыргыз СССРнин 12-чи чакырылышы болуп эсептелет. То есть эң акыркы Кыргыз СССР Жогорку Советтин эң акыркы чакырылышы болуп эсептелет. 95-жылдан 2000-жылга чейин иштеген парламент бул болсо ал биринчи чакырылыш болуп эсептелет. Эгемендүү Кыргызстандын биринчи чакырылышы. Абдан ал дагы күчтүү болгон, айрыкча мыйзам чыгаруу жыйыны күчтүү болгон, 35 эле депутат болгон. Бирок 35 депутат ошол бийликти тизгиндеп турчу. Андан кийин дагы мындай аракеттер болду, бирок андан кийин алсырай башташты. Анан 2000-жылдан 2005-жылга чейинки парламент деле ал деле абдан күчтүү эле парламент болду. Айрыкча көп саясий окуялардын чордонунда немелерде жүрүштү да. Андан кийин ошолордун фонунда азыркыларды салыштыргандан дагы, айткандан дагы, мындай бир теңегенден дагы, же мисал келтиргенден да уяласың, просто уяласың да. Керек болсо ошол, эгер мисалы ошол мындай кандай десем, улам эле келген баягы президент келет, ошонун баары эле тизилишип эле ошонун тиги крылосуна кире калалы, өтө калалы деп отуруп өздөрүнүн кадырын өзү кетирди да. Мисалы Жогорку Кеңештин депутаты, давай кет, сен тигиндей мындай десе деле кетип кала турган кызмат эмес негизичи. Эмне үчүн кетип калат? Анткени өздөрүнүн көчүгү бок. Баягы орой айтып койгон үчүн кечирим сурайт. Өздөрүнүн аркасы таза эмес. Анан ошон үчүн бир неме чыккандан кийин шит дегенде кетет да. Эгерде таза шайланып келген болсо, акча таратпаган болсо, аны чындап эле ошол округтун эли шайлаган болсо, ал өлүп берет да ошол жерде. Аны ошол округтун эли дагы коргойт керек болсочу. Эмнеге өздөрүн коргой албайт? Анткени өзүңөр баардык жанталашып, булам тиги ким кимдин кишиси, ким кимден бат алат деп отуруп, мына эменин парламенттин саясий кадырын түшүргөн өзүңөрсүңөр. Закондорду мына азыркы чакырылыш, мындан мурунку чакырылыш, закондорду кабыл алганда дагы, закондорду ким кабыл алат? Закондорду президент кабыл алып атабы? Закондорду парламент өзүңөр кабыл алып атасыңар. Анан өзүңөр ыйлайсыңар. Анан кадыр баркыңарды төмөн түшүрүп салды, тиги бу деп анан ыйлайсыңар да. Силер эгерде өзүңөрдүн милдетиңерди, укугуңарды терең түшүнүп, терең тааный билгенде, ошону терең жакшылап коргой билгенде, жана элдин алдында тиги ант бересиңер го, мен Кыргыз Республикасынын эгемендигин, бүтүндүгүн коргоого, аны урматтоого ант беремин деп. Ошондой кылып ант берген антыңарды аткарганда, анда эч кандай андай маселелер жаралмак эмес да. Анда күчтүү мыйзамдар жазылмак, мыйзамдар талкуу менен жазылмак. Анан экинчи жагынан жеке кызыкчылыкты алдыга коюп жазылган мыйзамдар дагы ал дагы иштебейт. Анда дагы ал элдин кыжырын келтирет, ал аткаруу бийлигинин кыжырын келтирет. Ошон үчүн эмне болуш керек? Ошон үчүн депутат өзүнүн депутаттык милдетин так аткарыш керек. Анан кет десе эле кетип калбаш керек. Өзү кет десе кетип калса, демек алар ошол элди жөн эле баягы мындай
инструмент катары ошол бийликтин жанына, баягы бийлик бутагына кирип алып, анан өзүнүн жеке маселесин чечкенге инструмент катары пайдаланган шылуундар болуп калат да. Жанагы мандатын таштап кетип аткандардын баардыгы, көпчүлүгү мына эмени Шайлообек Атазовду эске албаганда, калгандардын баардыгы шылуундар. Ошол мына Шайлообек Атазов гана акыр аягына чейин күрөштү. Этегинде мандатты алып салды да, анткени өзүңөр жакшы билесиңер, тиги 02 деп коюшат, 02 эмес, мен үчүн Камчыбек Ташиев болгон. Ошо Камчыбек Ташиевке жакпай калыптыр, анан ошентип парламенттен тиги мандатынан ажыратып салышкан күч менен. Калган бирөөсүн дагы мындай бир чыркырап, чырылдап, монтип күрөшүп катуу эметкенин көргөн жокмун да. Жана неме болду, бирок күрөштү окшойт бир аз. Мирлан Бакиров болду. Анан мисалы Нуржигит Кадырбеков дегендер бар, башкалар бар. Эми тилдеринен чаң чыгат. Алар айтканда, философияны башканы айтканда, түм эле муyu бугасында, иш жүзүнө келгенде кет деди. Сразу мандатын тапшырып алып туруп, куйрукту түгөн бойдон кетти. Эмнеге коргобойт ошонучу? Алар ошол жерге мен мандатты алдым, ушул мандатты коргойм, ошол мандат аркылуу силердин укугуңарды коргойм деп элге убада берип шайланып келген депутаттар да ошолорчу. Бирок көпчүлүгү тилекке каршы ошол эмени, ошол өздөрүнүн миссиясын, өздөрүнүн милдетин, өздөрүнүн укугун терең түшүнбөйт. Анан кийин этегинде биз мындай абалга келдик. Эруланга окшогон дилетанттар, дилетант бул эмне кылса шогурсун, сотко берсинби, аракет кылсынбы, бул бала дилетант, абдан деңгээли төмөн, анан өзүнүн деңгээлинин төмөндүгүн көрсөткөндөн да уялбайт. Анткени мындай, кандай десем, ички парасаты өтө төмөн, самокритикасы өтө төмөн, же болбосо жок. Мен гана баарын кыла берсем боло берет, а силер болсо билбейм, бул бала кандай үй бүлөдө өскөн, кандай обстановкада өскөн. Бирок силер болсо мына мага баш ийгиле, менин айтканымдан чыкпашыңар керек. Мен гана кыйынмын, а силер болсо деген балдар, булар ушуга окшогондор кокус билбейм, ушинтип жүрө берсе, бийликке деле келип калышы мүмкүн келечектечи, 10-20 жылдан кийин. Ушуга окшогондор бийликке келсе, накта Гитлерге окшогон эмелер, диктаторлор, жанагындай бир, кандай десем, крайний, жанагындай бир ультра коркунучтуу лидерлер ушуга окшогондордон чыгат. Ушуга окшогон нарцисстерден, акыл парасаты төмөн, анан нарцисстерден чыгат, ушундайларданчы. Кудай сактасын ошондойлордончу. Анан шайлоочулар добуш берип атканда да ойлонуш керек да. Жоопкерчилик шайлоочулардын дагы өзүндө. Ошондой кемпайлардын баардыгын шайлап, тиги палатага жөнөтүп, анан же болбосо уурларды шайлап, анан аларыңар болсо тети жакка барып алып туруп, тиги анан минтип бирдеме десе сөймөй менен 01, 02 деп мындай эле ушундай бир саясий конъюнктуранын ичине чыланып эле, ушинтип эле анан кийин кыйшалыңдашып эле ошол эменин бийликтин тегерегинде айланчыктап жүрүшөт да. Ошондой айланчыктабаш үчүн мен депутатмын, мен ыйгарым укугум бар, мен мондай деш үчүн андайлар да болду, бирин экин эле болду да. Ошо Мирлан Бакиров, анан неме, Шайлообек Атазов. Калгандар кыңк дебейт. Анан дагы бир-эки тиги базарком депутаттарды айтасыңар, аларыңар просто куу да, мындай акырын конъюнктурага жараша кичине сүйлөмүш болуп коет. На самом деле мындай жалпы немени карап туруп анан кийин окаттарын кылышат, на самом деле. Өздөрүнүн жылуу жерлерин сактап, ушинтип, мынтип анан элдин алдына күпүлдөп коет, анан добуш берүүгө келгенде, же болбосо какой-то бир чечүүчү келгенде, ошондо контролдон чыкпайт. Анан ушинтип отуруп, парламенттин кадыр баркы төмөндөдү да. Парламент деп айткандан уялып калдык бүгүнкү күндөчү. Ошон үчүн эмне болуш керек? Ошон үчүн оозун кайсы десе мурдун көрсөтпөгөн, алдыны көрө билген, өзүнүн ыйгарым укугун жана депутаттык ролун
түшүнө билген, терең түшүнө билген, талдай билген адамдарды шайлаш керек. Эми элестетсеңер, бир кездеги чакырылыштарда мына 12-чи чакырылыш, Кыргыз ССР Жогорку Советтин 12-чи чакырылышы. Андан кийин Кыргыз Республикасынын 1-чи чакырылышында, 2-чи чакырылышында, 3-чү чакырылышында, ооба. 3-чү чакырылышы, ооба. Жок, 2-чи чакырылышында. 1-чи, 2-чи чакырылышында мисалы кандай легендарлуу депутаттар иштеген. Алгачкы, получается, жанагы легендарный парламент деген 12-чи чакырылыш Кыргыз ССРники болгону менен ал деген мындай иш жүзүндө эгемендүү Кыргыз Республикасынын алгачкы чакырылышы болуп калды да. Ошол Кыргызстанды эгемендикке алып келген палата болуп калды. Анан ошол палатада, ошол парламентте кимдер гана иштеген жок. Кандай легендарлуу адамдар иштеген да. Турдакун Усубалиев, Абсамат Масалиев, Чыңгыз Айтматов, жана башкалаган канчалаган көрүнүктүү улуу инсандар иштеген да. Эми ошол же кездеги парламенттин деңгээли менен азыркы парламенттеги жанагылардын деңгээлин салыштырып көрсөңөр, эми кайсы жактан башталган жол көч кайсы жакка кулап баратат, кайсы жакты көздөй төмөн кетип баратат. Анан эмне ошондой дискредитация болуп, ошондой тиги өздөрүнүн ашмалтай кылып, закондорду кабыл алып, мына өткөндө Клара Сооронкулова сонун кылып түшүндүрүп берди. Закон тиги кайсы депутат эле, унутуп атам азыр. Возмущать этип, ар бир керек болсо тиги СМБнын кураторлору бардык жерде отурат. Жогорку кеңеште да куратор тиги буда сүйдөп атат да. А өздөрү кабыл алган закон ошого жол бергенин билбейт да. Ошол законду кабыл алып атканда өздөрү деле толком түшүнгөн эмес, же болбосо көздү жумуп туруп добуш берип койгон да. Анан кийин ийгиле ашат да. Мен ушундай экен, тигиндей экен, мындай экен. Ал закондордун баарын сен кабыл аласың, анан кийин президент кол коет. Кабыл албай койсоң, вето коюп койсоң, президент кол койбойт. Артка кайтарат да. Же болбосо кайра иштетип келгиле дейт. Ошондой болуш керек да. То есть өздөрүнүн ролун түшүнгөн депутаттар көбүрөөк келбесе, албетте депутаттар парламент бир кылка болбойт. Бирок мынчалык деңгээлдеги тупой депутаттар келген эмес буга чейин. Мынчалык деңгээлде тупой депутаттар келген эмес. Тилекке каршы. Бүгүнкү күндө ошол өздөрүнүн ушунчалык глупый экенин көрсөтүп алып, еще мактанып анычы, анан мындай жанагы цирктеги кызыл көтө маймыл болуп атат да буларчы. Бул анан ушулардын төмөндөп кеткен авторитетин президент көтөрүп бермек беле. Жок дегенде мындай шаригиң болуш керек да, суроо берип атканда, ушу суроом жөндүүбү? Кандай кабыл алат мындай? Менден кийинки өсүп келаткан муундар, тегерек четтеги мындай бир кошуналар, башка өлкөнүн немелери, башка өлкөнүн коллегаларыбыз, Казакстандын, Өзбекстандын депутаттары жок дегенде кандай кабыл алат? Мындай деп ойлонуш керек да дажычы. Бирок кантейин десең, ойлонууга кудурет, дарамети жетпейт. Ал үчүн дарамет, акыл дарамет болуш керек. Ошол мен көрө албай, аябай неме кылдым да, аябай зээним кейиди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.